Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Ат башы районуна, Нарын областынын Ат башы айылына келдик, бул районный центры. Бул жерге болсо биз 2023-жылы Нурайдыл байкебиздин үй бүлөсүнө чоң 3 подвалын эске алганда, подвалы бар, биринчи этаж, экинчи этаж чоң 307 чарчы метрлик үй салып бергенбиз. 2024-жылы Кудай буйрса кардарларыбыз ички жасалгылоо иштерин бүтүрүп, бир кыштан кышташты. Анан Кудай буйрса азыр үйүнө келип биз видео тартып, обзор таталы деп ушундай нарынча гүлчатай менен эт менен тосуп алып атышат. Анан Нурайдыл байкеден да бир сизден да чакан интервью алып кетели дедик эле. Себебинен да бизде именно ушул нарындан кызыгышат да. Нарында суунда кандай болду, отоплениясын кандай кылдыңар, элдерге сиздер деле өзүңөр үйдү салдырар дегендин астында аябай көп ойлонуңар болуш керек. Көп кишиден сурадыңар, ойлондуңар, тияка басып, буяка басып, кандай кылсак деп чечим чыгарганча көп кеңештиңер да. Ошондой сыяктуу дагы силерге окшоп да ойлонуп жүргөн үй бүлөлөр көп. Анан реалдуу практикада бир кыш кыштаган, жашаган адамдардын ой пикирин угушуп, көрүп кызыгышат да. Ушул жерден сиз өзүңүздүн бүт эле реалдуу жашап көргөн киши катары ойлоруңузду айтып берсеңиз, менин оюмча биздин кардарларга кызыктуу болот да. Рахмат. Эми биринчиден эле ошо силердин Адекс компанияңарга чоң рахмат. Ошол үйдү интернеттен да көрдүк. Анан салдырардын алдында силердин салган үйлөрүңөрдү кыдырып көрдүк. Тиягын карап көрдүк, биягын карап көрдүк. Анан биздин семья болуп ошол жагып калып, анан барып договор кылып салдырдык. Баары ойлогондой десем жаңылышпайм. Бүт бардык технический эмесин, технологиясын колдонуп салынган үй болот экен. Ага чейин көптөгөн кишилер болбойт, анан болот. Тиягы биягы деп эле айта берет экен. Анан ал андай эмес экен. Жашап көргөн практика мен айтып берейин. Бүт отдышкасынын баары бар экен, вентиляция бүт баары бар экен. Жылуу, кышкысын от деле жагылган жок. Бизде эми жашыраак майда балдар бар үчүн баягы кечкисин суукта, кыштын күнү кичинеден эле бир неме кылдык. Отоплениядон эконом болот экен биринчиден. Үйдүн ичи сырты азыркы талапка ылайыктуу жакшы болот экен. Күндүн эле жылып атты. Анан салдырам деген кишилерге дагы келгендерге айтып атам, салдыргыла, сонун болот экен. Азыркы мезгилдин талабына жараша үй болот экен. Силерге чоң рахмат ошо Адекс компаниясына. Анан баарыбыз эле ошол мактап атабыз. Мен деле сарсанаа болгом башында. Кандай болуп, кандай жок эми деп ойлогом, жок, кандай эмес. Ойлогондой үй болду, буюрса бардыгыбызга. Ушу сөзүңүзгө аралжы, Нурайдыл байке. Сиз айтып кеттиңиз, биз жана аз эле жактык депчи. Биз азыр Кара Суудан эле барып, мен ошо 2023-жылы ошо силердин үйлөр салынган учурда салган үйлөрдү съемка кылып кеттик. Бирок ал жерде 2 чоң үй, 210 квадрат метрлик үйлөр. Алар отопление койгон эмес. Экөөндө тең таптакыр отопление жок да. Бирок мен билишимче силердикинде болсо отопление коюлгансыңар, койдургансыңар. Койдурдук, бирок жаккан деле жокпуз. Анан неме кылдык да. Баягы бир суукта эле бир кечкисин бир баягы сууну ысытып алгычак деле ошондо деле көмүр эмес, көңүл эле жагып коюп эле. Анан эле 2 тенди кошуп коюп аттык. Түнкүсүн ошондо 11-лерде кошуп, эртең менен 7-де турганда эле кайра аны өчүрүп салчубуз. Анан эле жыпжылуу. Ушул жерден Айбек жана сен экөө сүйлөшүп атканда сен так санын айтып аттың эле да, ошол так санын менин оюмча айтып кеткениңиз туура болот го дейм да. Себебинен да дагы бир жолу баса белгилейм, биз Ат башыдабыз. Билесиңер, Ат башынын каркыраган, вообще мындай кычыраган суукта мен билем, илгери жаш кезде бир келип, аябай бир киши кирип келсе мындай, вот ушул күнгө чейин эсимде, ошол кишинин мурдунан мындай кадимкидей сосулька. Аябай эсимде калган да ошолчу. Ошондой сууктагы 307 чарчы метрлик үйгө отопление коюлган. Айбек, ушул кыш канча көмүр жактыңар? Көмүр жаккан. Ошо бир мурунку эски үйдөн ашып калган бир
Беш мушуктуу. 5-6 мушук көмүрү болчу. Ошол 2 жыл жетти да. Ошол 2 жетти. Мушук көмүр менен кыштан. То есть көбүнчө свет эле колдонуп атыңар да. Светти деле түнкүсүн. Кечкисин эле бир мал кошуп коет. Биз ошол көмүрдү баягы сууну жылытып алыш үчүн эле ошону жагып ийип дагы бир таштеги эле жагып коюп эле анан эле түнчүндө 11лерде Свет өчкөн учурлар болду? Канча күнгө чейин күндөп, түндөп? Жок, күндө андай деле көчпөйт баягы. 1-2 саат. 2 саат, 3-4 саат өчүп калат го ошо малдарда бир жастан көмүр жагып койсоң. Даже январда терезе ачтык го. Ооба. Январда терезе ачтык. Терезе ачтык. Тамдын ошо эмеси жакшы экен, ошо көп акчаны экономдоп кетип кыштанчы жылуу. Бизде ат башта суук жерде үй жылыта албай эле көп эме кетип калат да. Элдер мартта от жагып атканда биз терезе ачып. Тура эле. Терезе ачып аттык. Чыдабай кетти. Кара эле келип эле жана немеге такалат да, карабайсызбы, баягы өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле Канада мамлекети бизден да суук да, нарындан да суук да. Анан мисал катары Южный полюс бар го, Южный полюс. Южный полюста температура -65ке чейин түшөт экен да. -65ке чейин. Ошол жерде эл аралык станция ошо СИП панелден курулган да. Амундсен Скотт деген международный станция бар. Кааласаңыздар интернетке кирип, азыр ар бир сөздү текшерип көрсө болот. Кирип карап көрсөңөр болот. Реалдуу түрдө СИП панелден салынган эмеспи? Ал эл аралык станция ошол жерге деген болсо, жанагы Южный полюсту изилдеген ученыйларга жылуу үй эме керек болуп, научный база керек болуп, ошо СИПтен салынган да. Так что нарынга, азыр бизде казарманда да аябай объектлерибиз көп да. Мен ошо казарманга жете албай жатам. Так казарманга аябай көп салдык да. Ат башы, нарын, Акталага да көп салдыра баштадык. Сөйдөгөндө жылуу, суук жерге абдан сонун болот да. Мисал катары машиналар менен салыштырсак, менин оюмча оңой болот болушойт түшүнгөнгө. Азыр гибридтер келе баштабады. Мисал катары кээ бир машинеге шаар ичесең 25-30 литрге чейин ичет да. Мисалы өткөндө мен бир гибрид машинеге отуруп калдым. 2000 сомго бензин куйсам 500 километрге запас хода дейт да. 2000 сомго бензин куйсам. Бул үй ошол эле гибрид сыяктуу. Баягы сиздин жанагы 5 элестетиңиз, жана эшикте сүйлөшүп отурдук эле, Айбектин байкеси да кетип калды. Ал болсо айтпа дейт да. Ушул жерден айтып кетишибиз керек. Ал сен нарында туруп айтпа дейт. Нарында деген 5-6 неле тиги кыштын кыран чилдесинде 307 квадратный метр үйгө 6 мүшөк көмүр жактым деп айтпа. Мен Бишкекте кичинекей үйүмө 3,5 тонна көмүр жактым. Бул чындыкпы? Биз деле аны жана свет өчүп бир неме болгон кездерде эле бир неметтик ошо. Атак мындай почти жаккан деле жокпуз да. Жакшы. А күндүз болсо күндөн эле жылып элет. Даже аст үстүнө жылыткыч деле сайган жокпуз. Жылыткыч колдонгон жок. Дегеле колдонгон жок. Эмечи электроэнергияга ошондо канча чыгат да? Теплый пол отопление биякта силерде теплый пол да бар, Астында теплый пол. Даже полный теплый пол да. Ошого где-то бир Неме бир эле ай январь айында мен да жок болуп калдым, ошондо күндүз өчүрбөй булар баары бир түшкө чейин укташат да. Ошо неме турган. А болбосо мен эртең менен 7-8де туруп өчүрүп салып, түнкүсүн 11де кошкондо январда эле 5000 төктүк. Станциялар турат. Калган айда бүт 2000дин эле тегерегинде төктүк. Это полностью, это не только отопление, ал деген баягы сиздин сууңуз, светиңиз, тамагыңыз, газ жок да биякта. Санус элдики, үстүңкү санус элдики, анан идиш жуугандык 3,5 тонн бар. 2 автомат иштеп атты, анан газ плита немесин ошо тамак аштыкка неменики болду. Аябай эле эконом болду. Жакшы. Жакшы эконом. Аябай эле жакшы. Буюрса куткылсын, колунан келишсе салдырса өкүнүшпөйт. Салып алгандан кийин ар кимдин сөзүн угуп алып эле айнып атышпайбы? Мен деле буга чейин деле бир башка үй салып, практика көп өткөм. Анан мунун бир жакшы жери даже бир мык же шуруп иштеген жокпуз да. Бүт өздөрү таап келип, өздөрү коюп атты. Сен ошону издеш үчүн эле мен канча убактым өлүп кеткен деди. Шаарга барып, тигиге барып, ал жакпай, тигиге барып, бул жакпай. Материалдарын деле мен салыштырып көрдүм. Силердики өтө арзан. Чын эле. Анан баягы мактап атат деп ойлоп калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Мен усталарын иштетип деле көргөм. Кичине бир 2 күн иштеп, анан бир жумушу болуп кетип, а булардыкы жок мындай вахтовый сыяктуу. 4-5 бала же 3 бала келет, өзүнүн жумушун бүтүрүп кетет экен. Башкалары келип өзүнүн жумушун бүтүрүп. Муну 3 ай дегенде уже бүтүрүп коюшту. Эле тамсалып мынтик усталар бир күнү Куран окуткан жерге, бир күнү тойго иши кылып кетип калышып,
неметчи да, булар андай жок. Бул ушул усталар менен иштеп уюштуруу процесси дагы мындай болуп атат да, жекеси байкеси. Баарыбыз тең эле, биздин усталар деле, башка усталар деле үй бүлө багалы деп жүрөт да. Ошон үчүн биздин компаниянын ичинде да конкуренция бар да. Строительдердин арасында да конкуренция бар да. Рейтингтери бар. Ким канчалык деңгээлде жакшы иштесе, кардарлар менен ар кандай болот, көпчүлүктөчү кескесте урушуп кеткен учурлар болот, түшүнбөстүктөр болот. Ошондой маселе болбой, кардардан жалоба болбой жасаса, чоңураак үйлөрдү алышат. Анан канчалык чоңураак үйдү салса, алар ошончолук көбүрөөк акча табат. Анан биздин строительдер ар бири өзүнүн функциясы боюнча бөлгөнбүз да. Фундамент койгондор токо фундамент коет, стена көтөргөндөр токо дубал көтөрөт. Ошондой болгондо балдардын колу жөндөмү батыраак болуп калат экен дагы. Алар келип туруп, мисалы, бир үйдү 10 күндө бүтүп кетсе, ал 15 күндө бүтсө деле, 20 күндө бүтсө деле, 1 айда бүтсө деле ошол акчаны алат да. Ошондо алардын ар бир күнү уже акча болуп калат уже. Сен бир күнүн мен бир күндө, например, бир жумада бүтсөм, ар бир күнүмө 3000 сомдон алат экенмин же 5000 сомдон алат экенмин деп эсептеп алышып, калькуляциясын чыгарып алып, анан алар билет да. Бул объектни бүтүп атса, нар жакта башка объект бар экен, биякта башка объект бар экен. Анан ошондо алар тажабай үлгүрүп, анан бир айда 3 үй бүтүргөндөр, 4 үй бүтүргөндөр бар да. Антпесек да болбойт экен да. Эми сиз айткандай сыяктуу, азыркы учурда эң баалуу нерсе бул убактыбыз болуп калып атабы. Сиз айткандай базарга барып кыдырмай, базарга барсаң бирөө арзанын айтат, бирөө кымбатын айтат. Биз бүт жерлерден оптовый точкалардан алганга аракет кылабыз. Ошон үчүн максималдуу түрдө бааны ылдыйратканга аракет кылып атабыз. Эми сиз өзүңүз айткандай мактоого бир гана жаратканыбыз татыктуу дейт. Ар бирибиздин кемчиликтерибиз болот. Бул технологиянын да өзүнүн да кемчиликтери бар. Сиз жашаган киши катары эң негизги кемчилиги боюнча деле айта бериңиздер. Кайсыл жери сиздердин реалдуу практикада колдонгон, мына небереңиз көп экен, 2 этаж үй экен, сиздин спальняңыз 1 этажда экен. Үстүндөгү кичине дүңкүлдөгөн болбосо башка деле кемчилик көргөн. Кичине майда балдар кичине чуркап койсо ошо астына угулат экен, эми ага деле көндүк бирок. Ага деле көндүк калды. Үшөө жылуу турсаң ага деле көнүп калат экен. Балдар деле мындай көнүп калат экен да. Акырыныраак басып чуркаган. Азыр эле кара сууга барсам, кара сууда да улуу киши экен да. Анан алда 1 этажда экен да. Ал кыйкырып экен. Ай, кулап калат, секирбе. Жакшы. Баарын деле көргөнбүз биз, жакшы. Алар деле келип көрүп кетип атышты. Бир эле ошонусу болбосо, жылуу, мисалы, көмүрдөн эконом, үй жылуу, куркунучуң жок, свет өчүп калса дагы, неме болсо да бир сарсанаа болбойсуң да, бир жакка кетсең дагы куркудай эмессиң. Негизи мен жогоруда айткандай эле, ар бир технологиянын өзүнүн плюсу, минусу бар го. Бул SIP технологиянын эң негизги эле минусу шумоизоляциясы да. Межкомнатный да слабыйраак, бирок межкомнатный анчалык сизге эме алып келип бербейт, мындай дискомфорт алып келип бербейт. Реалдуу жашоодо биз деле көп киши менен сүйлөшүп атабыз, жылына 100дөн ашык кишиге үй салып берип атабыз. Межэтажный, 1-этаж менен 2-этаждын ортосунда перекрытияда кичинекей балдар чуркаганда, бул тактай болгон себептен сиз айткандай дүңкүлдөйт. Эми ошону билип энтилер неметип алса эле болду. Аны деле чечүү жолу бар. Негизи биздики уже башында ойлонбой анан неме болуп калдык да. Эми аны деле шумоизоляциянын аябай түрү көп экен да. Адашып калат кезиң да. Анан биз дагы клиенттерге сунуштаганга жараша реалдуусун сунуштайлы деп, анан бүт нерсеге келип тыйынга такалат да. Биз таза эле жана байдыкын байкуш аят деп биз ар бир клиенттин акчасын үнөмдөгөнгө аракет кыла беребиз да. Шумоизоляционный материалдардын кымбаттары, түрлөрү аябай көп да. Биз ошолордун арасынан арзандатып отуруп, азыркы учурда биз клиенттерге сунуштап атабыз. Где-то плюс-минус 1,5 миң сом, 1600 сомдун тегерегинде айланып атат 1 квадратный метрине. Эгерде ошондо шумка жасап кетсе, 100% чечилбесе дагы, бирок могу сиз айтып аткан дүңкүлдөк маселеси жокко такыр чыгарылат да. Ошону деле неметип алабыз. Биз ошо неме болуп калды да, эмкилер эми ошонусунан бери чечип жасап алса эле жакшы. Биз бурса аны деле чечкенге аракет кылабыз да, жасаганына. Биздикин жасаса болот. Болот экен, мени чечиш керек турбайбы? Болот, анда ламинат деле просто снимать этиш керек болуп калат. Ошол деле жумушка кичине эме болуп калган болсо, атак аны деле чечсе болот да. Бирок негизги минусу эле ошол да. Анан сиздикинде менин оюмча мындай да. Эми Кудайга шүгүр да, билесиз го, бала бул жакшы нерсе да. Анан Айбектин да балдары көп экен, неберелериңиз көп экен. Булар болсо, кичинекей бала, особенно согончок менен чуркайт эмеспи? Бала деген мындай бут мучу менен эмес, согончок менен чуркайт. Бул тактай ошондон ударный стук болот да. Атак мындай небереси көп, баласы көп киши болсо вообще байкалбайт ал. Именно сиздики
конок келгенде кичинекей балдар нары бери чуркап дүгүрүп нары бергенде ошондо эле дүңкүлдөп калып болушу керек. Так ошондо эле атак мындай деле немен жок уже ага кулак көнүп калды, мани деле бербей калды. баарысы эле жакшы, аны деле чечсек. Кара сууда Адлет деген байкебиз айтат. Баягы жер титирөө болду го. Жер титирөө болгондо мынтип коет дейт үй бүлөсүнө. Силер коркпой эле болгула, биздин үй бекем жер титирөөгөн окуду. Биз деле мына жер титиресе корккон жокпуз. Корккон жоксуңарбы, Жер титирөөгө бекем үйдө жылуу үй. Корккон жокпуз. Эми Нурадил байке, баягы жакшы үйүңүздө береке, кут бар экен. Үйүңүздө да баягы сиздин өзүңүз үй бүлөңүз ар бир адамдын ошо ниетине жараша акыбал берет дейт Кудайчы баягы. Сиздин ниетиңиз жакшы болгон себептен ушундай бактылуу үй бүлө болуп, балдарыңыз, неберелериңиз менен чоң Америкадагыдай үйдө салып жашап атасыздар да, сөйдөнгөндө баягы. Менде Америкадан көп заказ кылган кардарларым бар. Буюрса, биз да сизге өзүбүз тараптан рахматыбызды айтып кетели байкеси. Бизге баягы ишенич көрсөтүп, бизде иштеп аткан балдардын баарыбызга жумуш берип, ушу менен биз үй бүлөбүздү багып жүрөбүз. Баягы батаңызды берип, баягы биздин жолубузду ачып атканыңызгачы. Ал эми биз өзүбүз тараптан биздин жамааттын атынан силерге рахматымды айтып кетейин, терең ыраазычылык билдиребиз. Үйүңүздөр жакшылыгыңыздарга кызмат кылсын. Буюрса, баягы келиниңиздин колунан чай ичип отурса, эми буюрса ушул жерде жүргөн неберелериңиздин колунан чай ичип, буюрса сый урмат көрсөтүп, ушундай жаркыраган, заманбап, жылуу, жер титирөөгө бекем үйдө жашап өмүр сүргөнүңүзгө чын жүрөктөн тилектешпиз. Рахмат. Сен да биздин жолубузду жолдогон ошондой болсун. Силерге ар дайым отуртак сурсак эле ошо силердин рахматыбызды айтып атабыз, батабызды берип атабыз, возраст өткөндө ушундай үй салып берген. Силердин да ишиңерге ийгилик болсун. Биздикине окшоп элдерди, көп элдерди да кубандырып, жылуу үйдө жашатып жүргөнгө силерге да рахмат. Жаккан үчүн жанагы шаардагы үйүңөн алсак деп атпайбыз. Курган строительдериңерге да рахмат. Убагы менен кечикпей ушундай иштеп кетишет экен. Рахмат силерге. Адекс жамаатына чоң рахмат. Рахмат. Жакшылыгыңыздарга кызмат кылсын. Ишиң мындан да илгерилесин. Чоң болуп Кыргызстан эле эмес, башка жактарга да салып Буюрса. Эми бала бакыры бар, небе бар. Аларга үй салдырсак дагы кайрылабыз буюрса дагы.